Тери ичине жасалуучу инъекция стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштамалардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Тери ичине жасалуучу инъекция бул үстүртөдөн жасалуучу инъекция болуп саналат. Себеби дары каражатын киргизүү түздөн түз теринин ортоңку кыртышына, эпидермис алдындагы дермага жасалат. Диагностикалык жана профилактикалык максатта жасалат. Туберкулиндик үлгү, аркыл заттарга карата аллергияны аныктоо, ошондой эле бөлүктүк ооруксуздандыруу. Инъекция жасалган жерде сезгентүүчү же дегенеративдик процесстер, ириң ордулары, жарачалар, күйүктөр, калдар жана башкалар болбого тийиш. Инъекциянын алдында даярдык иштери өткөрүлөт. Бул манипуляциялык стул, кушетка, ампула же дары каражаты куюлган флакон, зарыл өлчөмдөгү шприц, дары каражаты сордурулган шприц үчүн стерилизацияланган салфеткалуу лоток, флакондорду ачуу үчүн стерилизацияланбаган кайчы же пинцет, ампулаларды ачуу үчүн кескич, спирттелген салфеткалар же кебес шариктер, ошондой эле ампулаларды, флакондорду жана бейтаптын терисин сүртүп тазалоо үчүн 70% спирт же башка антисептик, ийне кескич, А жана Б классындагы таштандыларды чогултуу үчүн контейнерлер, шашылыш кырдаалда колдонулуучу аптечка. Процедура дарылап жаткан же нөөмөттөгү дарыгердин дайындамасы менен өткөрүлөт. Дарыгердин дайындамасын журналга жазып, бейтаптан ушул өңдүү инъекцияларды алдыбы эле, аллергия же башка каршы көрсөтмөлөрү барбы тактап алыш керек. Медициналык айым процедура алдында бейтапка өзүн тааныштырып, процедура жөнүндө түшүндүрмө берип, бейтапка ыңгайлашып отурганга жардамдашат. Стерилдүүлүктүн бардык эрежелери сакталышы зарыл. Медициналык айым колун гигиеналык тазалоо эрежелерине ылайык жууп тазалайт. Мындан тышкары дары каражаты дарыгер тарабынан жазылып берилген аталышы менен салыштырып, жарактуу мөөнөтүн текшерип, сырткы жабыркоолордун бар жогун аныкташы шарт. Ошондой эле шприцтин таңгагынын бүтүндүгүнө жана жарактуу мөөнөтүнө көңүл буруу зарыл. Дары каражатын шприцке сордуруп алуу талап кылынат. Ампуладан эритиндини алаарда кең жагына куюлуусу үчүн ампуланы чайкоо кажет. Моюнчасын тилип коюш керек. Андан кийин ампуланын моюн жагын спирттелген салфетка менен сүртүп, моюн тушунан сындырабыз. Препаратты сордуруп алгыла. Шприцтеги абаны чыгарып салабыз. Зарылчылыгына жараша бир кол менен калпакчасын кийгизип, шприцти стерилизацияланган салфеткалуу лотокко салып койсо болот. Эгер препарат флакондо болсо, кайчы же пинцет менен желим тыгынды жаап туручу капкактын бир бөлүгүн ийип алган оң. Капкактын үстүн спирттелген салфетка менен сүртүп алуу зарыл. Ийнени капкак аркылуу 90 градус тик кармап киргизебиз. Флаконду көмкөрүп жиберип, эритиндини шприцке сордуруп алабыз. Андан соң шприцтин ийнесин стерилизацияланган ийнеге алмаштырабыз.Ийнеден калпакчаны албай туруп, шприцтен абаны чыгарып салуу керек. Зарылчылыгына жараша шприцти стерилизацияланган салфеткалуу лотокко салабыз. Колду антисептик менен тазалоо зарыл. Инъекция жасалуучу жерди жок эле дегенде 2 спирттелген салфетка менен тазалаш керек. Спирт кургагыча күтө туруңуз. Тери ички инъекция сыйымдуулугу 1-2 мл шприц менен жасалат. Ийненин узундугу 30-40 мм. Тери ичине 0,1-ден 1 мл чейинки суюктук билектин ички бетинин ортоңку бөлүгүнө же ийиндин сырткы бетине сайылат. Инъекция жасалган жердин терисин бир аз тартып көрүңүздөр. Тилиги бар капталын жогору каратып, ийнени териге параллелдүү түрдө сайып киргизебиз. Теринин үстүнкү кыртышына параллелдүү түрдө ийнени 3-4 мм түртөбүз. Бир 2 тамчы куюңуздар.
тери томпоюп чыгат. Ал эми ийнени андан ары түртүүдө жана эритинди тамчыларын куюуда лимон кыртышы пайда болот. Инъекция ордун кебес тампон менен баспай, этияттык менен ийнени сууруп алыш керек. Инъекция болгон жерди укалабаңыздар. Ийне менен шприцти четке коебуз. Инъекциядан кийин колдонулган шприцти ийне кескичке коюп,ийнесин сындырып салуу талап кылынат. Шприцтин пластик бөлүгү менен салфеткаларды Б классындагы медициналык таштандылар үчүн кутучага ыргытабыз. Бейтаптын терисине тийген иштетилген материалдарды Б классындагы таштандылар үчүн контейнерге салуу зарыл. Териге тийбеген бош флакон жана башка иштетилген материалдарды А классындагы таштандылар үчүн контейнерге жөнөтөбүз. Гигиеналык эрежелерге ылайык колдорду тазалагыла. Процедурадан кийин 20-25 мүнөт өткөн соң бейтаптын абалын баалаңыз. Туберкулиндик үлгү коюлгандан кийин инъекция жасалган жерге 3 күн суу тийгизбеш керек экендигин түшүндүрүп коюңуздар.